Бұл электрондық кальян. Составында 6% никотин. А сіз үйде отырып, балам емне қылыптасың? Бұл емне башқача ручка ғой деп сұрадыңыз ба? Жоқ, сұраған жоқсыз. Анткени дастархандын чекесінде сіздер көзөмөл албайсыздар. Аптекалык наркоманияга жол жок. Ата-эне өз балаңа көңүл бур аттуу чакырылыш менен Жалал Абадта өспүрүмдөргө байланыштуу жыйын өткөрүлдү. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү, мэрия, билим берүү бөлүмү менен биргеликте уюштурган иш-чарага 400дөн ашуун ата-энелер катышты. Андыктан биринчи биз мектепте болуп аткан окуяларды жана ошондой эле үйдө болуп аткан окуяларды, ошондой эле окуучулардын ата-энеге болгон мамилеси, ата-энеге болгон нааразычылыгы. Иш-чаранын жүрүшүндө кылмыштуулуктун алдын алуу максатында коомго жат көрүнүш алып келген ар кандай видео роликтер ата-энелерге көрсөтүлдү. Кече күнү шаарыбыздагы 7 мектептин ата-энелери келип катышты. Бу да ар бир тармак өзүнүн кандай иштерди алып барып атабыз, окуучуларды канткенде ушул жаман жолдон алып калабыз, ушул боюнча маселелер козголду. Ата-энелер өздөрүнүн суроолорун берди, суроо жооп маселелери болду. Ошондой эле бул жерде кеңири ушул аптекалык наркоманияга да токтолдук да. Бүгүнкү күнү көрүп атасыздар, окуучулардын арасында дагы ушул дармектер аркылуу, лирика жана башка дарылар аркылуу дагы ушул наркомания жолуна түшүп аткан окуучулар дагы көбөйүп жатат. Бул Кыргызстан боюнча. Учурда өспүрүмдөр замандын агымына жараша ар кандай психотроптук заттарды, эс акылды токтотуучу дарыларды пайдаланып, туура эмес жолго түшүп калуусунда кайсы бир деңгээлде ата-энелердин да салымы бар. Андыктан өз учурунда ата-эне балага көңүл буруп, алар менен көбүрөөк баарлашуусу зарыл. Аябай сонун өттү. Андай адамды ойлондура турган, бүгүнкү мына болуп аткан кылмыштуулук, балдардын жүрүм туруму, бардык нерседен болду да бул жерде. Бардык нерсени каптап өттү. Биз ушуну көрүп, чогулушту көрүп, азыр ойлонуп атабыз. Болушунча балдарга жакшы мамиледе болуп, балдардын айтканын кылып, ушуларга канчалык биз баланы жакшылап, көңүлүнө карап, жакшы мамиле кылсак, ошондо гана булар дагы бизге ишенип, жакшы эме кылып, мындай кылмыштуулук эмелерден эме кылып, чалгытып. Уюштуруучулар тарабынан балдардын жүрүм турумун көзөмөлгө алуу, ар кандай аптекалык химиялык заттарды колдонуп, кылмышка кабылууга жол бербөө жана интернет тармактарында эмне кылып жаткандыгына байкоо жүргүзүү керектиги эскертилди. Бул иш-чара ата-эне өз балаңа көңүл бур, аптекалык наркоманияга жол жок аталышындагы иш-чара болуп жатат. Иш-чаранын максаты бүгүнкү күндө көйгөйлүү болгон балдар арасында аптекалык наркоманияга отуруп калгандыгы себеп. Буну биз балдарга айтканы менен балдар ата-энесине айтпайт, жеткирбейт. Анткени ошон үчүн биз ата-энелерин чакырдык. Ата-энелердин видео роликтери менен кайсыл жерде эмне иш алып барып атат, кандай иштери жүрүп атат, балдары эмне колдонуп атат, кандай аптекалык препараттарды колдонуп аткан боюнча маалымат жөнөтөлү дагы. Ошол маалыматтын негизинде апасы балдарына көңүл бурусуна чакыруу максатында биз ушу иш-чараны өткөрдүк. Анткени өзүңүздөр билесиздер, коомдо ушу аптекалык наркоманиядан адам өлүмү менен коштолгон фактылар катталып атат. Жол болсо ооруканага массалык түрдө уланып калгандар болуп атат да. Ушул нерсени бизде дагы болбосун деп алдын ала ата-энелерине жеткирдик. Иш-чаранын соңунда ата-энелер тарабынан милиция кызматкерлерине суроолор берилип, ар түрдүү маселелер талкууланды. Ошентип Жалал Абадтагы өспүрүмдөргө байланыштуу 2 күндүк жыйынтыкталды. Нуриза Хамракулова, Шырзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.